Bir bile olmadınız da. Tınar ekem yok, bilerseniz болады en erken. Şu gelsele biletpey içine. Bir şey dedet aldından çıkalıp. Jana bir sümölökö же bir вечер seçirge барып калсаң, карындашың эң билейинсе акеси карап туруп алат го. Биге тартайсың ошондой болуп. Билейинсе Тынар экем келип мишей айтып берди да. Жакшы отурасыздарбы? Сиздер менин коногумсуздар да, мен кабак кашыңыздарды карап турушум керек да. Сиздер ыраазы болуп кетсеңиздер, мен дагы аябай мындай кылган эмгегимдин акыбети кайт деп, мен дагы жакшы мындай рахат алам да. Сиздер биздин коногубуздар да, конок келсе деле жок. Конок келсе деле биринчи кою тамагынан суюк тамак тартат го. Şu kudullar çıkanda koyu tamak katarı, hırçılar çıkanda suyuk tamak katarı kabul alma şunu. Şunday olturunuzlar. Menem aldığınızlarga men bul kişini kömür tutam. Bul kişi meni aябай жакшы көрөт. Sen o Ukraynaga барып эле концерт уюштура берсең керек. Аркага жолу жок жүргөн баласың го деп мени аябай жакшы көрөт. Мени сыйлап, урматтап, алтындан кымбат убактысын ажыратып келип олтурат. Республикабыздын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдызы алдыңыздарда обончу жана композитор Гүлжигит Сатыбеков. Гүлжигит Сатыбеков. Ассаламу алейкум, арбаңыздар. Кутман кеч. Вай, Али Султан кандайсың? Куттуктайм менем. Рахмат аке. Кеп казеле бир тайлык экен, э? Карачы, бул дагы чыгармачылыктын башаты. Рахмат, рахмат. Мага деген сый урматы. Гүлжигит Сатыбеков, рахмат аке. Рахмат. Бул дагы жаңы келген келиндей, сахнага жаңы чыкканды ийлеп берет экен адам. Анан барып, анан мойын эле ийилип калат кебинтип. Кутман кеч барыңыздарга, Али Султанга да чыгармачылык ийгилик каалайлы, чыгармачыл жолу даңгыр болсун. Кыргыз маданиятында дагы өзүнүн ордун табып, элибизге жакшы күлкү тартуулап, элдин батасын алып, эл улуу болсун. Рахмат колдоп келгениңиздерге. Мен ырдайбыз деп, ушул ырдап берейин. Бу жаштыктын карылыгы 40 болот экен. Карылыктын жаштыгы бул 50 болот экен. Бирөөдүн аманаты бул багып жүргөн кызың экен. Бирөөдүн кызын алгандан кийин сен дагы кызыңды бирөөгө беришиң керек экен. Кабыл алыңыздар, аманат жашоо деген ырымды ырдап берейин. Сиздердин урматыңыздарга. Жаштыктын карылыгы 40 экен. Жаштыгы карылыктын 50 экен. Бирөөнүн аманаты кызың экен. Кайтарып алганыңды берүү экен. Чын эле ушу жашоо кызык экен. Ырыскыңды бир өмүр терүү экен. Көрсөтпөй көз жашымды күлүп алып, дем берип өзүмдү өзүм сүйрөп алып, жашаймын эл ичинде, көй ичинде. Тагдырдын сыноолорун жиреп алып, моюнга ала куржун илип алып, жоготсоң үй бүлөңдү бала калат. А бирок сүйүшкөндөр кайда калат? Ойлосом өткөндөрдү жашайланат. Сүңгүсөм келечекке баш айланат. Чын эле ушу жашоо сыноо экен.
Yaşay ver el içinde, göğ içinde. Gömülgön jakşı niyet tüyüp alır. Ertenki gelecekte ümit alır. Bir üzüm balalıktan üzüm alır. Oynasam bagalekti türü alır. Hapake oşo günge barayınçı. Balalık günlerime tunu alır. Ertenki geleceke sapar alır. Hey rahmat. Rahmat. Bu balаңа ataday bola albasan, үйрөнгөн адатты koya albasan, буга не дейін? Bu ayalыңдын oyunday bola albasan, erkekçilik degенди koya albasan, буга не дейін? Алазаң бар бирөөдөн эч өнбөгөн, сөздөр барга минете ат көрбөгөн, мөңгү жатар коктуда күн көрбөгөн, кайсы ашыгым калды эле өкчөлбөгөн. Эх, турмушуң болсочу, бөксөрбөгөн. Бөксөрбөйлү, толуп турайлы, ашып туралы. Рахмат. Москва жондырда берейин, а? Болобу? Биздин Москвадагы будагы бир жашоо. Менин да күйөрмандарым көпчүлүгү ушу Москвада. Негедир ушул ырды Москвага барып көп эле кызыктарын көрдүк. Бәрін ушуга камтыдык. Ырдап берейин эми. Ана Москва. Ана Москва. Көчөлөрүн араласам, метродон адашмасам, жүргөн жерим бүгүн Москва. Бакыт издеп келе
Чоң рахмат. Көңілге Гүлжігіт шпарыңыздар. Сатыбеков. Рахмат аке, рахмат. Жана менің қонақтарыма түштөндіріп себет ап келгендей эле болдуңуз. Рахмат. Рахмат. Биз болсо эми ары карай жалгаштыралы. Артисттер эмне үчүн ичип кетет десе, шынайда ичет да. Менің концертім болуп атса, анан болот да ушундай жашоодо тура түшүнөсүздөр. Жанагы айылдык кыздар вечерде алып атса, шаардан 2-3 кыз келсе, айылдын балдары бүт ошого өтүп кетет го. Ошондой эле болду да, Айгүлгө бурулуп кеттиңиздер го. Түшүнөбүзөм. Рахмат. Рахмат. Бул ырдаган кыз Айгүл Алыкулова деген кыз, Сарыөзөн чүйдүн кызы. Мында тегинде артист жок. Бул да таза. Мен дагы тазамын. Мен ата тегимде артист болгон эмес. Нар жагын билбейм, бирок эки атамды точно билем. Кубан деген атам бар, биздин айылда би. Би болгондо кандай эми, бирөө өлүп калса бозуй-созуйун тиктирет, бирөө ажырашып кетсе барып жараштырышат. Аны ойлоп коем, менин атам разборщик деп. Разборщиктин баласымын деп коем. Атасы да ошондой болгон, Супатай деген чоң атам. Мен бирок артист болдум. Атам деле бирок кес-кесте ырдайт. Сай жакты карап алып, апам мени урушканда ырдаса керек. Булугуп кан кезде ырдаса керек ошо. Тоолор деген ырды ырдайт, бирлер ырды ырдайт. Мас болсо деле ошону ырдачу, соо болсо деле ошону ырдачу. Көрчүбүз да. Апам чындап нота тааныбайт, бирок действительно тааныгандардай ырдайт. Мен кийинки концертимде ошо оркестр коем да аз акча болбой калды. Чын ушу жагы деле болуп калды да. 70 000 акча тапканда оркестр коюп туруп апам ырдатайын дедим эле бир. Бирок кийинки концертте табам мен. Өткөндө Чолпонбай апам айтты, мен берип турам деди. Кудай калса кийинки концертте мен ошентип ырдатам. Мен тазамын. Мисалы үчүн Манас Бердибековдун баласы бар. Кайсы жерге барсак, чогуу барып калсак деле Манас Бердибековдун баласы деп Санжар Бердибековду чакырат. Рахман агайымдын баласын чакырат, Каныбек Разыков деп. Дөөлөт өткөндө теледе отурсак, ушул Рахман агайымдын баласы, Манас Бердибеков агайыбыздын баласы, Дөөлөт Мадымаевдин баласы, Расул Маматкуловдун баласы, Жаныбек Алыкуловдун баласы, бешөөбүз отурсак, журналист суроо берип атат. Кыйындын балдарынан суроо берди да, силер эмне кылып атасыңар дедилер. Атамын чармаларын жаңыртып иштеп атам, атамын жолун жолдоп атам деди. Менден сурады, сиз эмне кылып атасыз деди. Мен айттым, булардын атасы жазып берди, мен декламацияда жазган эмес. Айтып коюңуз, мен өзүм аракет кылып атам, мен тазамын. Мына мен күлкү дүйнөсүнө аралашып, бүгүн бисмилла деп концертин бердим, мен таза иш баштайм буйруса. Мен ушул сахнада туруп айтам, Кара суудан чыккан Каныбек миллионго айтам. Эгер күлкү дүйнөсүндө таза, тынч жүрөм десең, коррупцияга аралашпа, Каныбек миллион. Мен сага элдин алдында туруп айтам. 8 март, 21 март бүт майрам күндөр Каныбек миллиондон бошобойт. Рохтун балдарынан. Бештапан, бешлик дегендерден бошобойт. Бүт бар ошо ошто ээлеп алган, монополия кылып алышкан. Иштейсиңерби? Иштейсиңерби? Нарындын, Таластын элин да күлдүргүлө. Көлдүк абаларым аргыла. Нарындык байкелерим аргыла. Мына мен таза иштейм. Мен 7 тилде эркин сүйлөйм, туугандар. 7 тилде эркин сүйлөйм мен. Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Талас, Көл. Чынын мен таластарча деле сүйлөйм мен. Сүйлөшөбүз. Маселе болсо. Мен ошо Каныбек миллионго айтам, коррупция кылып, тегиз мына Нарындын, Талас, Көлдүн эли ушу күлкү менен көп азыктана албай атышат, руханый. Ошон үчүн айтат элем, тегиз мамиле кылышсын бардыгына. Тил маселесине көңүл бурсын. Атасынын атын сатпай Каныбек миллион. Күлкү дүйнөсүндө таза, тынч жүрөм десе, атасынан калган жиптин минбей, Матисчен жүрсүн. Каныбек миллионго ошентип айтам мен. Тил маселесине көңүл буруш керек. Эскертип берем, мен аларга бере турган 25 суроо даярдап койдум мен. Концерттейин бар берем мен аларга суроом. Кудай кааласа. Ошол азыркы чыгып куттуктагандардын жарымы мен артист экеним азыр угушту. Азыр угушту. Жарымы мен келгенде кайта бер деп, душмандын мийизин кайтарабыз деп аракет кылышкан.
бирок азыр куттуктап олтурушат. Мыктысың дейт. Мыктымын дейм. Себеби оозуңан чыккан сөз жашоого келет. Сыйкырдуу куттуу сахнада сиздерден канча бир 50 сантиметр болса бийигирээк, жүзүм жарык, куттуу сахнада монтип жакшылыгымы жар салып сиздер менен бөлүштүм. Мен чеги жок кубанычтамын, бактылуумун. Элдер жаңы жылды 8 мартты, 23 февраль айтор даталуу күндөрдү майрам кылса, ар бир аткан таң мен үчүн жаңы күн, жаңы майрам, жаңы жыл. Бүгүн дагы кайталангыс, унутулгус бир күн болду.